Эми ушу турмушка байланыштуу үй бүлөдөн кемчил болуп калдым. Ага тууганым кичине кемип өлүм жетим болуп кетти дегендей кыскасы. Аталар көзөтүп кетти, апалар көзөтүп кетет экен. Туугандар менен аралашып жашадым. Алар менен да байланыштуу болдум. Эч ким тигүү деп мажурлаган жок, коркуткан жок, тияка кет, бияка кет деген жок. Аны ошо боюнча ошол жакта эл барган жерге барайын. Айыл өкмөтүнө кайрылдым. Бир жарым жылдан бери бул мекемеде экенсиз да? Ошо 1,5 жылдан бeri ушул мекемеге келдим. Айырма бар бекен? Бул жакта Айыл менен бул жердин айырмасы бар. Жок болчу эле. Айылдагы жашап аткан жашоо менен бу жердин жашоосу асман менен жердей деп айта албайм. Эми андан бер жагы жаман эмес. Келген жерим. Убагы менен тамагын берет. Кийимдерди болсо жууган калып кетет. Татынакай кыздар бар. Маңдайыбыздан сылабаса дагы кызматын аткарат. Багып атат. Бүркөн төшөктөрдүн баарын жаңыртат, бир жумада бажага алып бардырат. Жаңыртып турат. Жаман айтпай жакшы жок дейт, эми баягы тагдырга гана жазган ошо болмады. Үй бүлө кургансызбы? Бала чака барбы? Бала чака жогураак. Бала чака болсо анда келбейт элем дегеним ошол да. Мен кичине анча-мынча адага чыгып келген кичине келинчек болот го деп ойлосом, отурбай болбой койгон. Ошо менен кетип калды. Балалы боло алган жокмун. Кызды боло алган жокмун. Келинчекке туура болбой калды. Чоң ата чоң энем деп ошо карапайым жерде элем бирке мал сал болор эле. Ошондон өзүм кичине анча-мынча жаңыз бойлук болуп жашап турдук. Кыскасы жашоого мүмкүнүм мылдыйлап кетти, саламаттыгым мылдыйлап кетти. Турмушта болот экен ыйлетем аны. 8-классты бүткөм. Кассабатым өтө бийик. Институт, университет деген жерде окубай эле билген киши элем. Тең туштарым бар эле. Чаекти районго келгенде артистке кир деп артист болуп жүрдүм. 2 ай, 3 ай. Андан эне атам кары болуп калды, чоң ата чоң энем аны таштап ата албай. Ошо менен ушул убакка келип алардын көзү өткөндө ушул акыбалга түштүм чындыктан. Келиним бар, иним бар жерде мына. Бир тууган иниңиз, Бир тууган иним. Эми аларга күч келтирбейин дедим. Бакпайм деп айта алган жок. Багабыз деди. Аны семьясы бар. Ар бир адамдын келинге атыш кыйын. Өз келинин деле батырбагандар болуп атат. Семьясы барлар да ошо жакта болуп атат. Анан эми тагдырга жазып койгон экен, маңдайга жаз деген ушул Токтогулакын айткандай чаң сосулат тамандан деги жакшылык келбейт жамандан деген кеп бар. Бу жерде жашоону өтө терең көп айтпай да коеюн. Кайран өмүр 25 жашка келер болсочу, кайран жандыгор кылбай жасап алар болсочу дейт. Өзүм 1955-жылы күз айларында кыргызча айтканда ак төөнүн карды жарылып турганда төрөлдү деп коет экен кыргызда. Ошол сентябрдын аягы, октябрь айында төрөлгөн экенмин ападан. Ата шашыбызда каса болуп калган экен, кетип калган. Инелерим ал убакта жаш эле, бирөө армияга кетип калып, кайра келип антип. Канча бир туугансыз? Улай буйруган бир туугандар деп азыр 5 калдык. Жыл айланбай экөө каза болуп калды ушу шаардан. Андан мурун да бир инибиз каза болуп калган. 2 карындашым бар. Мен аларды бияка келип алып туруп, мага келбейсиңер, мага минткиле, мага анткиле деп мен нааразы болгон жокмун. Мен нааразы болсом өзүм тактырым атынан нааразы болом. Өтө эле терең кадырлуумун дебейм, кээде тили болуп калам. Кээде нарушение айтпайм, суудан ичип коем. Нарушенияларыңыз кандай көп болуп турабы же чанда-чандабы азыр? Жок, өтө терең эмес, кичине болуп калат кийин. Аралашып кетесиң.
жетишпей калдым дегеним ошол үйүнөн албай калдым. Артымда туяк жок. Кыз болобу, бала болобу болуш керек экен. Менин ошол жанагы менин настроением, орусчам нааразычылыгым ошол. Таңгөрүн бирин кой берип, бирине де үйлөнүп, биринин кызы болобу кетирип ийсе, биринин баласы болобу кескесте келип кеткенде нааразычылыгым ошол. Ата мен деле ажырашып кетсем кызым келмек беле, балам келмек беле. Же өлөрманым артып өлтүргүлө деп үйдө болот белем дегенге андан башка айта албайм. Медер ата деп ошол өткөндө эле бир жакын арада келип калып, анан ошол бир өзү карасам мындай элпек тыйын, мындай элпек тыйын экен, анан кийин карап мындай байкап жүрүп артынан мындай эметип көз салып жүрсөм, анан көбүнчө эле бул жаңы келгенге муну как бир жагынан мындай возрастында да кичине жашыраак экен, анан кичине эмерээк экен, анан муну тиги чоңдору, аксакалдары бир нерсеге жөнөтө берет экен да, тияка жөнөт, буну алып кел, тигини алып кел деп эле анан улам бир карап койсом, мындай эртең менен вроде мындай соо жүргөн, анан кечин эле карасам эле бир мындай кызы болуп калат да. Анан бир кыздарга айттым, ушу бир мага ушу бир эметип бергилечи, ушуну бул кандай болуп жүрөт, бул кандай эмне, каяктан бир таап келип ичип коет го деп. Десе, оказывается, муну ушундай бир нерсеге жөнөткөндө бул барып алып, ошо алып келгенде анан битке бир 20 сом, 30 сомго калып калган нерсесин ошолордон баягы тилер буга берип коет экен да, ошону ичирип коет экен. Биздин кыздар ушу бир жолу бир замечание кылса, укпай ошолорду тиги кетти да, анан кийин мен айттым, кыздар, если байкени бир жолуксаң, мага бир сүйлөштүрүп койчу келип, анан ошол жерге кыздар иштеп аткан ошо эшикте биздин ушу территорияны тазалап, ошо эметкен атайын кыздар бар. Ошолор келип байкени бияка алып келиптир. Мынакей байкени көргүлөчү, бизди укпай айтканыбызды эметпей атат. Анан байкени отуруп салып жерге отуруп бир жарым сааттай бир сөзсүздүк экөө менен айттым, түшүндүрдүм, байке, мына сиз жакшы экенсиз, жакшы мындай. Ушул жерге жашап аткандан кийин кичине бирке бияктын бир салымыңызды салып, мен бир ушу өткөндө бир кореянка келди эле, Кореядан, Южный Кореядан. Ошолор айтты, бизде дейт 60 эмес, 60 деген бул жаш балдар, жаштай эле көрөт. А бизде 70-80 кемпир чалдар бизде бүт территорияны өздөрү эле тазалап, өздөрү тим эле гүлдөтүп койгон деп ушинтип айтканда, а силердин аксакалдарыңар, апаларыңар бүтке эметсе эле мен оор болуп калдым, мага болбойт, мен аны кыла албайм деп эле ушинтип жатып берет. А биздикилер таң атпай эртең 6-да 5-те туруп алып, теритин баарын тазалап, шыпырып, гүлдөтүп, сонун кылышат дейт да. Анан кийин эртең менен чыгып алышып, бизде ушундай тоо бар дейт жаныңарда. Ошо тоого чуркашат дейт. Ата көрө, давайте мен силерге бир мындай эми түшүндүрүп, сизге бир мындай шарт түзүп берейин. Могу кыздар менен жардам бергиле, иштеп, кичине бирке ошол бир аракет кылгыла. Деп анан ошентип бир аларга ушундай бир айттым да, кыздар, силер дагы муну мындай кайдыгерлик кылбай, ушунун артынан бир көзөмөлдөгүлө дедим да, буга артынан карагыла. Ошо бал мындай өзүн менен өзү болуп калбасын. Муну постоянно мындай эртең менен турганда, завтрак ичкенден кийин, байке жүрүңүз биз менен, барып биякты жардам бериңиз, бияка жардам бериңиз деп ушинтип дайыма өзүңөрдүн көзөмөлүңө салып жүргүлө деп анан ошолорго табыштап койдум эле. Азыр кадимкидей башкача уже көз карашы башкача. Келип экөөбүз кечээ мурдайын бир отуруп сүйлөшсөк, совсем башкача болуп калыптыр. Мурдакыдай эмес да ужечи. Анан кийин оказывается можно буларды мынтип кандай мындай, буларды мындай эле просто эле өзүнүн эле мындай самотёкка таштап койдурбой, буларды да мындай карап, ошол ыктаса болот экен.